Карабулак айылынан 3 чакырым алыстагы Музбулак корого Мурза Парусөндүн 14 жыл бою айылдан жөө келип, жөө кеткен эмгегинен жаралган. Манастын 1000 жылдык мааракесинде өрүктөн жасалган айкелдерди көргөзмөгө алып барып, көп акча сунуштаса да сатпай, бул жерге орноткон. Өз колунан жаралган Манастын айкелдери бүгүнкү күндө коруктун негизги бөлүгү болуп турат. Манас айкели ушу 3 адамдын кучагы жетпеген чоң өрүк эле. Андай өрүктөр азыр жок. Бардыгы ушу менимче ал өрүктөр 300 жылдан ашыгыраак жашаган өрүктөр. Мына ошолордон жасалган. Өрүк дагы ушу темирдей эле катуу болот. Чирибейт, баягы неме кылбайт. Канчалаган сумма акчага келгенде сатпай, өзүнүн мээнетине эме кылып алып келип ошол жерге койду. Ошол эстелик ошо орун таап турат. Бул деген ал жерде Манаска байланыштырган көп иштери бул ошо Манастын Баткендик экендиги бир далилди көрсөтүп бере алгандыгы. Турунбай Садыков бул жерде Баткенде чоң Манас комплексин уюштурган болсо, ошонун филиал катарында көрсө болот да, Музбулактагы Манастын эстеликтери, Манастын чоросунун эстеликтерин. Чыгармачыл инсан эртеден кечке тыным албай корукка мындан арыда көрк берүү менен убара. Какыраган тоо бооруна аркандай түрдөгү бак-дарактарды отургузуп, көркүнө чыгарган. Мындан сырткары дарылык касиети бар булактардын көзүн тазалап, аталышына ылайыкташтырып, скульптуралык жол менен кооздоп койгон. Алардын бири Бала булак деп аталат. Балалуу болбой жүргөн жубайлар бул жерге келип таба тапкан деп ишенгендер да бар. Мен бул жерде коруктай баштагандан кийин анын бул жөн акпаш керек. Демек бала тилеп аткан болсо, демек жаш наристенин колунан баягы пыяладан куйдуруп коеюн деген баягы. Балалуу болгондор келип шекте кан чыгарып, мал союшуп, неме кылып кетишет. Анан кийин мени болсо шайык кылып алышкан. Жазуучулугуна байланыштуу 1997 жылы мамлекет тарабынан 1 гектар жер аянты берилмей болгондо Мурза Парусөн ушул жерди тандаган. 20 жыл аралыгында тикен баскан тоону көз жоосуна алган корукка айлантып, адамдарды жаратылышка болгон мамилесин өзгөртө алдым дейт. 20 жыл ичинде адамдарды табигатты сүйүүгө, табигатка аяр мамиле кылууга үйрөттүм десем болот да. Мурда келген адамдар дебелеп, сындырып, ар кандай немелерди жасап кетчү эле. Азыр эми эч тийишпейт. Себеби бул табигат адам баласыга керектигин түшүндү адамдар. Учурда жазуучу Баткендин таанымал инсаны. Мезгилинде ай күлгүлүн сактап калуу боюнча да демилге көтөрүп, Карабулак мектебинин окуучулары корук ала баштаган. Мындан сырткары Баткен району боюнча алгачкы жолу Нооруз майрамында Мурза Парусөндүн уюштуруусу менен союз учурунда эле ушул айылда белгиленген. Нургазы Жайнаков, 7 канал, Баткен өкүлчүлүгү.